Арыстан Бопоев 11 жашта. Ал Дени сак жашоого бирге долбоорунун алкагында ачылган Нур реабилитациялык борборунда тарбияланып келет. Ал жакында эле Ысык көлдө биздин мүмкүнчүлүктөр чексиз деген ураан астында өткөрүлгөн мелдешке катышып 1-орунга ээ болгон. Арыстан сынакта кол күрөш боюнча күч сынашып атаандаштарын жеңип алган. Каарманыбыз кол күрөш менен гана чектелип калбастан шахмат оюндарына кызыгат. Өз кезегинде ал бул жолку мелдеш кызыктарга бай болгонун айтып, кийинки жылга да кызуу даярдык көрөрүн жашырбайт. Меня зовут Арстан, мне 11 лет. Менин атым Арстан, мен 11 жаштамын. Мен Панфилов 29 көчөсүнө жайгашкан көрүүсү начарлар мектебинде окуйм. Мага бул фестиваль абдан жакты. Катышуучулар да көп болду. Кийинки жылы дагы сынак жакшы болот. Мен ага даярданам. Ал эми каарманыбыздын апасы Мээрим Бопоева Нур реабилитациялык борборунда иштейт. Ал баласынын ушундай даражага жетип эл аралык мелдеште биринчиликти багынтканына дагы деле ишене албай турган чагы. Арыстандын бир көзү гана көрөт. Анын Асман аттуу эгизи да бар. Ал да аталган ден соолукту калыбына келтирүү борборунда дарыланат. Жалгыз бой эне 2 баласын тең татыктуу өстүрүү аракетинде. Өкө тең неме мүмкүнчүлүгү чектелген. Бирок деген биз деген мен деген андай неме диагноз койгум келбейт. Булар оорукчан эмес деп өзүм айтам да балдарымдычы. Бутуна турасың, кыласың бардыгын, өзүңдүн астыңа максаттарды коюп гана аракет кылып жүрүшүңөр керек деп буларга күнүгө мындай эмоцияларын көтөрүп максаттар койгонго аракет кылабыз да. Анан кийин балдарым деген ушул жака 3 жыл болду катышкандарына. 3 жылдан бери ушул жерде биз деген реабилитация алабыз. Реабилитация алгандан бери ушундай балдарым көтөрүлдү, бардык жактан көтөрүлдү. Он, конечно, сильнее меня, он победит, я поэтому вот так, да. Вот так, да. Эл аралык деңгээлде өткөрүлгөн мелдешке жаш кол күрөшчүлөр 2 ай бою даярданышкан. Тынымсыз даярдыктар машыктыруучу Шамил Ягаевдин жетекчилиги астында өткөн. Анын айтымында борбордун тарбиялануучулары спорттун бардык түрүнө кызыгып, бир да машыгууну калтырышпайт. Детки у нас вообще замечательные, золотые у нас детки. Биздин балдар жалпы санын эң сонун алтын балдар. Алар менен иштеши рахат. Мына акыр аягында бул даярдыктардын арты менен биз жаман эмес натыйжаларга жетиштик. Балдардын спорт менен машыгуусу алардын ден соолугу эрте калыбына келип айыгып кетүүсүн шарттайт. Спорт менен машыккан соң алар өздөрүн жеңил сезип, кийин кайра спорт көнүгүүлөрүн жасоого умтулушат. Эми алдыда бир эле балдар эмес, кыздар арасында да эл аралык деңгээлдеги сынактар уюштурулуп, ага ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелүү кыздарды да тартуу зарылчылыгы турат. К сожалению, девочки наши тоже. Тилекке каршы биздин кыздар бул мелдешке да катуу даярданышты, катышууну каалашты, бирок катыша алышкан жок. Алар эгер мүмкүнчүлүк болсо катышмак, анткени алардын потенциалы чоң. Буга чейин алар күзгү Бишкек спартакиадасына катышып, байгелерди алышкан. Мен учурдан пайдаланып, эл аралык спорт фестивалынын уюштуруучуларына мындан ары кыздарды тартуу маселесин карап көрүүнү сунуштайт элем. Учурда бул жерде тарбияланып жаткан көпчүлүк мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын физикалык потенциалы, жөндөмү, аракети бар. Дал ошол аракетине алардын спорт менен машыгуусу чоң түрткү берип, алдыга жылып кыялданууга өбөлгө түзөт. Алар алдыда олимпиадалык оюндарга катышып, эл аралык аренада 1-орунга ээ болууну кыялданышат. Жанара Абдуллаева, Адилет Марсбеков, 5 канал.